Белгілі жазуучу Айым Айтбаеванын балдар үчүн арналган аңгемелери менен тааныштырууну улантабыз. Кезекте шар аңгемеси. Тилинин таттуулугу атенин жүрөгүн элжирете баштаган. Кичинекей Аскарбек ашканага кирди дагы. Апа, деди, сүткө күрүч ботко бышырып отурган энесине. Апа, кыпкызыл топтон мага да сатып берсең? Кызыл топ дейсиңби, аппагым? Аны кайдан көрдүң? Колядан, деп баштады Аскарбек сөздү муунай сөйлөп. Коля дегени өзлөрүнүн эшиктеш кошунасынын баласы. Ал жипке байлаган кызыл шарды көтөрө кирип, мына менин мындайым бар, карачы, деп Аскарбекке көрсөтө мактанып коюп чыгып кеткен. Ошол эле замат Аскарбек апасынын жанына кирген. Эгер магазинде болсо сатып берейин, аппагым, деди. Апасы, мурда тамакты бышырып жеп, анан баралы. Апасын алып берейин дегенин укканда Аскарбек алакан чаап, кыткылыктап күлүп, аябай сүйүндү. Аздан кийин, апа, каша эми качан бышат, деп энесинин этегинен тарткылады. Курсаң абдан ачкан го, аппагым? Жок, ачкан жок, каша жегим келбейт, апа, деп энесине жалооруп карады. Ошентип айтса, апасы тамакты токтото коюп, түз эле дүкөнгө барчудай көрөт Аскарбек. Антпе, аппагым, мына бышты, тое жеп алып, анан барабыз магазинге. Апасы Аскарбегинин колун жууп, алдына тамак койду. Түштөнгөн соң Аскарбек апасы менен жетелешип үйдөн чыкса, көчөнүн аркы боюндагы дүкөнүн алдында эл тизилип тура калышыптыр. Алардын арасында кызыл жагуучон пионерлер да, жагуусуз кичинекей балдар да, чоң кишилер да бар. Алар шар алмакка турушат. Аскарбек апасы экөө алардын артынан кезекке турушту. Бирде апасына көтөртүп, бирде жерге түшө калып, шарга канткенде батыраак жетүүнүн айласын таппай, Аскарбектин чыйпыйы чыгып, шашканы кыйын болду. Сатып алган шарларынын бирин апасы үйүнө келер замат үйлөп тырсыйта баштады. Ой, апаке, алдыкы чоңоюп, чоң болуп келатат да. Аны мен кантип көтөрөм анан? Мага чапачак болсо, деп чоочуду бала. Күзүндө атасы базардан бир чоң аладарбыз сатып келгенде, аны койгон жерден көтөрүп алмакка айлана чуркап, канчалык кучактаса дагы дарбыз анын оюна көнүп кыймылдабай койгонун эстеп. Чоң болгону менен мунун ичиндегиси жел эмеспи, аппагым? Жеңил эле. Мынакей, энеси шардын оозун жип менен бууп, бир учун уулуна карматты. Ой, жеңил, жеп жеңил, мага чапачак экен. Жипти тартканда шар өзүнөн өзү абага көтөрүлө баштаганда Аскарбектин кубанычы коюнуна батпады. Шар кыпкызыл туп-тунук болуп жалтырайт. Ыргытып көрсө, кичинекей эле желге көкөлөйт. Шардын мындай көрүнүшү балага бир кызык, бир сонун көрүнөт. Дүйнөдө андан кооз, андан татынакай нерсе жоктой сезет. Үйгө кирген эле кишиге, караңызчы, менин жакшына тобумду. Ичинде жел бар, дейт көрсөтө берип. Ал октябрь майрамынын алдыңкы күнү эле. Эртеси кичинекей Аскарбек дагы таптаза жуунуп, жакшынакай кийинип алып, атасы менен апасына жетелетип көчөгө чыкты. Шаардын көчөсүндө эл көп, балдар да жүрөт. Алардын да колдорунда Аскарбектикиндей тоголок шарлары бар. Кээ бирөөнүн колдорундагылары мөөн кебетелүү сүйрү, көк, сары, мала кызыл. Аскарбек өз шарына маашыр. Жиптин учунда желге ары бери толкуп, кое берсе эле асманды карай көкөлөчүдөй болуп баратканына сүйүнөт. Андан көз албай карайт. Ошентип бараткан бала мүдүрүлүп жыгылганда тарс эткен үн кулакты чуулдатып өттү. Апасынын жардамы менен тура келип караса, шары жок, колунда жиби гана калыптыр. Айлан күчүк болуп, бир жерде тегерене берсе дагы, айланасынан бала шарын таба албады. Аңгыча арт жактан өзүнөн чоңураак бир кыз, кызарган тоголок шар алып келатканын көргөндө, тигине, бала күлө баштады. Колун созуп кыздын алдын тосо басты. Ал өз оюнда үзүлүп кеткен шарды
ошо кыз таап алып эми ээсине Аскарбекке бергени келаткан экен деп ойлогон. Кыз токтобой өтүп кеткенде Аскарбек ызаланып бийлап жиберди. Кагылайын аппагым, анын алып жүргөнү сеники эмес деп апасы баласын сооротуга өттү. Сен шарыңды баса жыгылып жарып албадыңбы? Жарылса гана. Аскарбек жыгылган жерди айлана карады. Жарылса колдон түшкөн дарбыздай болуп талкаланган ордунда жайылып жатпас беле деп ойлойт бала. Мынакей апасы жиптин учунда бырышкан тырнактай калдыкты көрсөттү. Ичиндеги жели чыгып абага учуп кетпедиби? Бала апасы кол жаңсаган тарапка асманга карап, андан өз шарынан чыгып кеткен желди көзү менен издеп кирди. Ошо кезде апасы сумкасынан дагы бирди чыгарып, үйлөп турсуйта баштаган. Аны байкаганда Аскарбек «Ой!» деп күлүп сүйүнгөндөн алаканын чаап, көзүн кымыңдатты. Эмал жап-жашыл болгон башка шарды кармап алып, кыбырап бутун араң эле шилтеди. Дагы жыгылып шарды жарып албайын деп чоочуйт. Көп узабай алар бая кызыл шар кармап Аскарбектин жанынан өткөн кызга жетип калышты. Ал кыз дагы колундагысын эрмегетип, бирде артынан ээрчте учуруп, бирде бийикке көкөлөтө ыргытып апасынын алдында бараткан. Аңгыча ары жактан бир тентек бала чуркап келип кыздын шарын чыбык менен жара чаабейип, чымын көйүн болуп качып жөнөдү. Кичинекей кыз болсо эмне болуп кеткенин адегенде түшүнө албай, бир кызарып, бир бозоруп турду. Анан ыйлап кирди. Мунун баарын Аскарбек өз көзү менен көрүп турду. Эмал түз эле алды жакта ыйлап турган кызды көздөй жөнөдү. Айланадагылардын бирөө жанагы тентек баланы кармаганы кетти. Бир тобу ошо баланын жаман жоругуна кыжырланып кобурап турушат. Аскарбек болсо кызга жетип, анын так бет маңдайына тура калып, кабагын бүркөп, анын өңүнө кейиштүү карады. Бая топ-томолок болуп учуп бараткан шардын ордуна эми топчудай болгон бирдеме бүрүшүп турат. Кыз ошого карайт дагы көзүнө жаш алат. Анын минтип турушу Аскарбекке азыр түшүнүктүү. Андай ызаны бая эле өз башынан өткөрбөдү беле. Алдыда турган кызды аяп, Аскарбектин кичинекей жүрөгү тызылдады. Мен муну алсаң, бала өз колундагы жашыл шарды кызга сунду. Кыз канча кылса дагы улуу эмеспи. Кичинекей бөбөктүн минтип жатканы ага бөтөнчө таасир этти. Ал ыйлаганын токтотуп, балага карап жылмайды. Ал, ме, Аскарбек дагы эле алдында турду. Рахмат садагың, аны сен өзүң алып жүр. Анан айын десе деп. Кыздын энеси Аскарбекке боору жылып, мээримин төктү. Чыканактай боло туруп, түшүнгөнүн карасаңар, марттыгын көрсөңөр, анан айын. Кыздын энеси балага ошентип жалына киргенде, Аскарбектин энеси сумкасынан чыгарып, мына муну үйлөп туруп байлап ала кой. Жаңы бир шарды кызга карматканда гана Аскарбектин боорукер жүрөгү жайланып, кабагы ачылды. Көзү күлүңдөй түштү. Тигил кыздын шарын жарып кеткен жанагы бала аябаган кара ниет жаман неме экен го деди. Аскарбектин апасы менен атасы өз ара сүйлөшүп, кара ниет жаман деген сөздөрдү уккан Аскарбек ойлонуп калды. А мен кара ниет жаман бала болбойм деди. Бала бир топтон кийин энесине. Сиздер белгилүү кыргыз жазуучусу Айым Айтбаеванын балдарга арналган Шар аталышындагы аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.